Саламатсыңарбы? Мен башталгыч класстын мугалими Казак Кубашова Замирбековна. Дүйнө жүзүн каптаган коронавирус оорусунан кырдаалга карата окуучуларыбызды аралыктан үйдөн окутууга туура келди. Бүгүнкү биздин сабагыбыз математика сабагы. Сабагыбыздын темасы мисал, маселе иштөө. Келгиле балдар, биз сабакты баштардын алдында биринчи үйдө отурган атабыз, апабыз, карындашыбыз, эжекелерибиз, сиңди бөбөктөрүбүзгө бир жылмаюу тартуулап, анан китеп, дептер, калем сабыбызды даярдап сабакка отурабыз. Бүгүнкү биздин темабыз мисал, маселе иштөө экен, балдар. Эми балдар, биз бүгүн номер 1188 мисалдан 1194 мисалына чейин иштейбиз. Биздин бүгүнкү сабагыбыздын максаты мисал, маселе иштөөгө машыгабыз. Мисал, маселе иштөө менен логикалык аң сезимибизди өнүктүрөбүз. Сулуу, таза, туура, так жазууга тарбияланабыз. Эми балдар, силер көрүп турган китебиңерде турган номер 1188 мисалын карайбыз. Схемаларды байка дейт, алардан эмнелерди табуу керек дейт, кандай жыйынтык айтасың дейт. Бул жерде Асын, анан Бсын көрүп турабыз, таблицаны көрүп турабызбы балдар? Бул жерден биз балдар көбөйтүүнү анан тийиндини табыш керек экенбиз. Биринчи таблицадан биз көбөйтүүнү табабыз. Канакей балдар, айтып качы, биз ошондо А тамгасынын ордуна кайсы сандарды коебуз? Эжей менен айтайынчы. Эжей менен айтайын. Айта кой. А тамгасынын ордуна 2-ни, 10-ду, 12-ни, 30-ду, 40-ду беребиз. Азаматсыңар. Андан кийин дагы мынакей В тамгасынын ордуна биз 5-ти, 25-ти, 50-нү, 100-дү коюп, дептерибизге чыгарып чыгабыз, Канакей, башка балдар дагы көрүп жатабы? Абдулла, Дариха, Аделя, бардыгыбыз сабакка катышып жатабыз, Андан кийинки балдар, андан кийинки теңдемелерди отуруп алып азыр чыгарасыңар дептериңерге чыгарасыңар. Чыгаргандан кийин, андан кийин бизге 1191 мисалдар берилиптир. Бул мисалдарда эгерде бөлүү жана көбөйтүү берилсе, биз оңдон солго карай эмне кылабыз? Ирети менен, катар менен иштей беребиз.